Тугандар эки даяр бизнес менен кошо үй сатылат. Жана ушундай эле 4 сотук өзгөчө отдельный кылып ала тургандай участок да бар экен. Анда эмесе бизге каналга дароо эле балчайта лайктардан басып каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар. Биз анда эмесе баштадык. Караңыздар, бул үй Чүй областы Москва району Беловодская айылында жайгашкан. Тагыраагы 50 лет Киргизия деген көчө. Бул көчөбүз асфальт трасса перекресток Ломоносова деген көчө. И мынаке бул үй бүтөт трансформатордун ар жагында Красина деген көчө. Вот, ошол жерлерде жайгашкан. Коммуникация полный проведен, газ жок, калган суу, свет, менен бардыгы электричество трехфазка. Бүт бар өткөн. Бул тарапка карасак ипподром, бул тарап трассага жакын, Бишкектен 40 километр алысракта. Карабалтыга 20-25 километр алысракта. Центр, больничка, ровды, бүт бар. Маңдайыбызда инкубатор, самомойка, мойка ковров, там дагы бир нерселер бар, унаны тейлөнүүчү. Биринчи бизнеси бул развал схождения, уналарды тейлейт. Экинчи бизнеси болсо парикмахерский, чач тарач бөлүмү. Парадный входунан акырын кирип баштайлы. Баасыны видеонун жүрүшүндө айтып кетем. Телефон номерлери менен кошо желающийлер келип на месте көрүп, үй жактан болсо соодалашып, сатып алып жашасаңар болот. Эшиктин алды брусчатка алынган, үй өзү 89-90 жылдары салынган кирпичтен бийигиле үй. Сонун весь айнектердин бардыгы пластиковый айнектер коюлган. Бул жерде биз времянка деп айтсак болот. Бул жерде жанагы парикмахерскийге же болбосо экинчи участоктун эмесине ак бир чакан жол. Бул жака киребиз. 16 соткада жайгашкан үй болот, тугандар. Мынаке, бисмилля. Киргенде бул жер холл, сразу эле печка, паровое отопление жана электроотопление дагы бар. Бул иштейт баары. Сонун үй эшиктер мынаке жыгаштан карап турасыздар. Потолок бир 3 метр бийигиле. Бул жака киребиз, киргенде эле мынаке карап көрөсүздөр, тугандар. Эмеректердин бардыгы калат, эси өзүнүн жеке кийимдерин алат дагы кетет. Бизнесте дагы оборудованияларын калтырат, и мебелдерди да полный калтырат. Бул жака киргенде бул холл болуп саналат. Холл деле өтө эмес, нормальный. Холлдо шкаф бар. Бир бөлмө бул дароо эле карасак жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Мынакей карап турасыздар. Үйлөрдүн бардыгына косметика керек. По желанию. А так стеналары түз, дубалдары түз экен. Бардыгында обойлору просто анча-мынча жери ажырап кеткен. Болду. Холлдо дароо эле кондиционер бар. Кондиционерди көрүп турасыздар, кышын жайын иштейт полный. И сол жагында сразу карай турган болсок, чоң конок тосуучу бөлмө деп айтсак болот. Мынакей эмеректердин бардыгы калат, телевизор да калат. По желанию ремонт дегенибиз мынакей обойлор мына моундай болуп калган. Ушуларды өзүңөр обойлорду алмаштырсаңар болот. Болду. Калган жактарына мындай чоң деле ремонт кереги жок. Так, анан бул жака келебиз. Бул жерде дагы бир жаш балдар уктоочу бөлмө экен, бирок бул жерди гардеробный катары колдонушат экен. Мынакей карап туруңуздар, пластик айнек, пардалар калат, могу шкафчиктер, габаритный эмеректердин баары калат. Мынакей бул жер күзгү, и бул жер основной спальня, уктоочу бөлмө, чоң кишилер уктоочу бөлмө. Бул жерде дагы бүт баары калат. Эми ар бир бөлмөгө киргенде бүт нерсе калат деп айта берем, тугандар. Ошол карап көрөсүздөр. Пол жыгаштан, полдун эшиктердин баары ондай жыгаштан. Бул жер жайкы кухня. Жайкы кухняны көрсөтөгө деген турган болсок, булар эми көп деле колдонбойт го, бирок казан, очокторду ушул жерге дагы установка кылып алсаңар болот. Себеп дегенде полный кирпичтен жайкы кухня. Дароо эле мончо, суу бар, электро бар, бүт бардыгы бар. Топица, печка менен кирип алып жуунсаңар болот. Мончо, сонун короче. Сол жакта гараж бар, гараждын ичинде дагы көп нерселер бар. И мынакей жанагы мен силерге айткан времянка деген эмеге кирип баратабыз. Бул жерде дагы 3 бөлмөдөн турат. Бул жерде дагы паровое отопление бар. Бул жер киргенде эле холл, өзүңөр чай-пай ичип тамактана турган жер. Зона готовки, тамак-самак, чай-пайын бүт бардыгын даярдай турган зона. Бул жерде сразу санузел, санузелди карап турасыздар, мынакей. Карал. Ушул гана кухнядан гана кайненеси керектүү анча-мынча буюмдарды алып кетет экен, калган бүт баары калат, тугандар. Бул жерде дагы бир чакан уктоочу бөлмө. Мынакей. Карап турасыздар. Кухня менен гараждын ортосунда эле чач тараочу, чач тарач парикмахерский жайгашкан. Мынакей. Бул двордон кире бериш жер. Бул жерде киргенде эле водонагреватель, суу ысыткыч бар, мойка бар, кондиционер бар, освещение көрүп турасыңар, өтө сонун, пластик айнек, дворго карап турган.
могу оборудованиянын баардыгы калат туугандар. Могу шкафчиктин артында эшик жасалган. Мынакей эшик жасалган, жана сырттан көрүп турган Еврозаборду тырс кесип койсоңор, уже жанагы 50 лет Киргизия деген көчөгө салонго прямой доступ болот көчөдөн. Клиенттерди ошол жактан кабыл алып иштете бересиңер. Бул жер дагы бир двор, машиналар менен кирип койсоңор болот. Ит мешайт берип атат. Угула угулбайбы? Бул жерде чакан навес бар. Навестин аркасында сарай бар, сарай. Бул жерде отундар, буюмдары, майда чөдөлөрү, туалет, бүт бары ушул жер экен. Анан бул здание уже развал вхождения. Бул жанагы айткандай эле жогорудагы башкы бизнес ушул жерде болот. Бул башкы бизнеске аягында киребиз, ошондо биз сразу баасын айтабыз. Анын артында бул жака өтө турган болсок, бул жерде 4 соток болгон участок бар. Участок деп айтам да, себеп дегенде бул жер негизи огород. Огородту кааласаңар ушул эле 50 лет Киргизия көчөсүнөн дарбаза кылып ачып, өзүңөр могул жерге бир үй салып, отдельный участок катары сатуу ийсеңер да болот. 4 соток, могу бак-дарактарды бар, жаш балдарга качелялар бар, жакшы мындай ухоженный өрүк эгип койгон алмалар бар, мындай болгон беседка сыяктуу бир нерсе, малиналар бар, эши кылып действующий огород, бирок келечек силер жана мен айткандай эле сатуу ийсеңер болот. Ал жагы уже жанагы Красина деген көчө менен кесилишкен жер. Могул яманы көрүп турасыңар, өтө сонун яманы карап турасыздар. Чекелер бескаблок менен болгон, темирден эме болгон, чоң габаритный машиналар да кирет, бийик өтө. Баннерди көрүп турасыздар, тоже жылыткыч, отоплениясын көрүп турасыңар. Кышында да сонун иштейсиңер. Бул бизнестагы болгон эмеректери менен, оборудованиялар менен калат. Плюс еще силерди үйрөтүп кетет өзү, обучение кылат. Ушул ворота откатной, бул жерден чыгасыңар, гараждын воротасы ушул. Анан ушул нерсенин бардыгына эки бизнеске бул жерде бир участок кылып бөлсөңөр болот. Үйгө бардыгына биригип 89 000 АКШ доллары сурап атат. Торг бар, кеми бар. Анан жанагы мага эмеректердин эч кимиси керек эмес десеңер, алары жок деле, индивидуально бир аз баасын сүйлөшсөңөр болот. Аларды булар өздөрүнчө сатуу иштелери мүмкүн. Карап көрөсүздөр туугандар, Беловодская айылы, Москва району, Чүй областы. Эйсинин номери, телефон номери экраныңыздарда, жана ушундай эле описанияда турат. Кимге жаккан болсо, карап көрөсүздөр. Ассаламу алейкум.